Эгерде тынчтыкты кааласаң, анда согушка даяр бол. Бул белгилүү сөздөр байыркы Рим тарыхчысы Корнелио Непатуга таандык. Ал сөздөр байыркы кылымдарга таандык болсо дагы учурда өз актуалдуулугун жогото элек. Орто Азия чөлкөмү көптөгөн ири жер жабалардын кызыкчылыгынын чордонунда жатат. Анын үстүнө аталган чөлкөм бир гана Орто Азияга эмес, жакынкы чыгыш, Россия, Европа өлкөлөрүнө кооптуу кырдаалды жаратып келген, Афганистанга географиялык жактан жакын орун алгандыктан аймакта жайгашкан мамлекеттер өз коопсуздугуна кам көрүүгө милдеттүү болуп турат. Анан калса аймакта чечилбеген чек ара маселесине байланыштуу чыр-чатактар чыгып тургандыгы маалым. Мына ошондон улам ар бир өлкө өз аймагын коргоо алууга аскердик жактан бардык аракеттерди көрө баштагандыгы азыркы убакта айдан ачык болуп калды. Айтсак, коңшу Тажикстан 2022 жылдын май айынан тартып Ирандын Абабил 2 учкучсуз дрондорун чыгара баштаган. Ошол эле маалда Кыргызстанда да өзүнүн аскердик потенциалын бекемдөө боюнча бир катар алгылыктуу иштер аткарылган жана ал жаатта иштер тынымсыз жүрүп жатат. Айтсак, өткөн 2021 жылдын декабрь айында Кыргызстан Туркиядан пилотсуз учуучу Байрактар аппараттарын сатып алган. Эми жакында эле Байрактар Акынчы деп аталган кубаттуу пилотсуз учкан техника алынды. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында жарыялаган болчу. Акынчы дрон менен сокку ура турган артыкчылыктарга ээ кубаттуу жаңы курал. Аны Туркиядан биринчилерден болуп Кыргызстан сатып алган. Маалым. Акынчыдан Кыргызстанга канча данасы сатылып алгандыгы аскердик сыр болуп эсептелет. Ар кайсы мамлекет өзүнүн күчүн же уралдуу күчтөрүн чыңдоого аракет кылат. Бизге дронду баш жасайбыз, биз өзүбүз жасайбыз деген сөз бул Кыргызстанда бир 2 жыл болуп калды. Тажикстан менен какышуу болгондон кийин кандайдыр бир айлакерчилик менен biz Turkiya'ya varıp tuğançılık sezimlerdi güçötüp andan keyin bayraktарды алып келбедикпи? Кыргызстан чалгындоочу жана сокку уруучу учкучсуз дрондорду башка өлкөлөрдөн сатып эле албастан эми өзү да чогултуп чыгара баштады. Айтсак, өлкө жетекчилиги тарабынан 2021 жылдын август айында жаш инженерлердин алдына учкучсуз аппараттарды, анын ичинде абадан сокку уруучу дрондорду жасап чыгаруу боюнча тапшырма берилген. Ошол тапшырмага ылайык жаш кыргыз инженерлери тарабынан Жангешти аталыштагы абадан сокку уруучу аппарат иштелип чыккан. Анын мүмкүнчүлүктөрү болуп, өзүнүн салмагы 20 килограммды түзгөнү менен алдына 5 килограммдык тротил бомбасын көтөрүп жүрө алат. Жангешти дрондорун 5000 метр бийиктикке учуруп, жердеги буталарды бирдей көзөмөлдөп турууга болот. Жангешти дрондорун шуңкарлар деп да атап коюшат. Ал эми анын эң эле артыкчылыктуу жери ал көлөмүнөн өтө чоң болбогондугунан улам аны каршылаштардын радарлары көрө албайт. Элдин арасында инженерлер бар. Ошолор аракеттенип атышат. Бирок муну серияга чыгарыш үчүн завод керек, радиотехникалык аспаптар керек, электрондук аспаптар керек, жардыргыч заттар жасачу фабрика керек. Мунун баары тең бири-бири менен байлашкан. Ошол Россия кандай өзүнүн промышленности бар, кандай тармактары бар. Ошого карабай алар деген Ирандан алып атышат азыр, Кытайдан алып атышат. Учурда Кыргызстанда дагы бир учкучсуз чалгындоочу жана сокку уруучу дрондордун үлгүсү чогултулуп жасала баштады. Аны учурда сыноодон өткөрүп жаткандыгы маалым. Азыркы тапта пилотсуз чалгындоочу жана сокку уруучу дрондорду чогултуу боюнча дүйнөдө, анын ичинде Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында кандайдыр бир жарыш жүрүп жаткандай. Айтсак, 2021 жылдын май айынан тартып Казакстанда Sky ALRK-1 Lex, Өзбекстанда Lochin, Тажикстанда Ирандын Абабил 2 учкучсуз куралдуу дрондору чогултула баштагандыгы маалым. Ал эми Кыргызстанда да коңшулардан артта калбай, өз күчү менен бир нече типтеги учкучсуз чалгындоочу жана сокку уруучу дрондорду чыгара баштады. Бул деген тек гана куралдуу жарыш жүрүп жаткандыгынан эмес, ар бир өлкө өзүнүн коопсуздугуна алдын ала кам көрүп жаткандыгынан кабар берет. Данияр Үсөров, Нурбек Мергенов, 7 канал.